Бишкек шаарында акыркы троллейбус акциясы милиция тарабынан токтотулду. Буга Борбор калаада сентябрдын аягына чейин митингдерди өткөрүүгө тыюу салган чечим жүйө келтирилди. Сиздерге идея уланабын. Бул жерде азыркы убакта акция өткөргөнгө эч кандай митинг, мирный собрание чогултканга бул жерде азыр ограничение бар. До 30 сентября 24 года. Мен сизге акыркы постановление чечимин окуп берейин. Акыркы троллейбус акциясынын катышуучулары аталган транспорттун түрү экологиялык жактан таза жана шаардыктар үчүн ыңгайлуу экендигин белгилешти. Мындан тышкары троллейбус линияларын демонтаж кылуу көптөгөн чыгымдарга алып келе тургандыгын айтышты. Азыркы убакытта АБР банкынан 50 миллион доллар алынган коомдук транспортто кеңейтүүгө. Биз 2018 жылы ЭБРР банкынан 23,5 миллион евро алганбыз кредит. Ал дагы эле ошол кредит төлөнүп турат. Анан ошол акчага биз 50 жаңы троллейбус алганбыз. Кызмат мөөнөтү троллейбустун өтө элек, чыга элек. Биз аны дагы колдонсок болот. Бирок азыркы убакытта, бат убакытта троллейбустарды алып атышат. Биз ошого каршы болуп атабыз. Анткени мэрдин сөзү боюнча, алардын отчету боюнча троллейбус бул ыңгайлуу эмес, анан кызмат мөөнөтү чыкты деп айтып атышат. Бирок биз бүт коомдон сурасак, биз алардан кол чогултуп атабыз. Алар баары айтып атат, бул эң ыңгайлуу жана экологияга сапаты кенен, анан экономикага дагы бул аябай ыңгайлуу транспорт деп саналат. Мисалы үчүн дүйнөлүк практикада биз карасак, Чехияда, Австрияда бүт баары троллейбус линияларын жаңыртып атышат, кайра алып келип атышат. Мисалы үчүн Шанхайда деле алар бүт троллейбустарды алып салышты, бирок электробусту колдонгондон кийин көрүштү. Анын эффективдүүлүгү аябай аз деп. Ошон үчүн азыр кайра троллейбустарды алып келип атышат да. Анан дагы экинчи айтарым, бул жанакы экологияга аябай чоң зыян. Электробустар 2 тонна батарея жүргүзөт күндө. Аны түн ичинде батарейка кылышат. Ал батарейлерди утилдештирүү эч жерде жок. Дүйнөлүк практикада да жок, бизде да жок. Ошон үчүн аны каяка жиберебиз, эмне кылабыз? Аны деген суроолор жоопсуз болуп атат да. Я против уничтожения троллейбусов, потому что это экологически чистый транспорт. Экологический. Ни один автобус с ним не сравнится. Айта кетсек, мэрия учурда кала жолдорунун оңдоонун шары менен бир катар жолдордо, анын ичинде Байтик Батыр жана Акунбаев көчөлөрүндө троллейбус линияларын алып салган. Бишкек шаардык кеңештин чечими чыга элек. Анын чечими официалдуу түрдө 6 июлда чыгыш керек болчу. Анан эми биздин мэрия болсо демонтаж жумушчуларын баштап, жанагы Байтик Батыр көчөсүнө, Донецкий көчөсүнө чейин линияларды чечип салышты. Анан дагы кызыктуу, түн ичинде эле иштейт. Анан жолду жасоо менен айтып коюп, шылтоо же эмне бул ошо демонтаж кылып атышат да. Анан экинчиси бул жана Акунбаев көчөсүнө жанагы туберкулез больницасына, жанагы Жокеев Пудовкинага чейин чечип салышты да. Буга чейин биздин мэр айтып аткан, бүт троллейбустар линияларды алабыз, бирок кольцевой линия калат. Акунбаев көчөсү боюнча, бирок кольцевой деле калбай турат да, анткени линияларды чечип салышты. Демонтаж деген бул көп акча кетет, биздин боюнча бул 2 миллиард сомго жетет, демонтаж эле. Ал деген бюджеттен чыгат да, кредиттен эмес, бюджеттен чыгат, биздин налогдон чыгат. Айта кетсе, ушул маалга чейин муниципалдык бийликке таандык 135 троллейбус 11 каттамда эл ташып келген. Бирок Бишкек шаардык мэриясы каладагы троллейбустарды электробустарга алмаштырууну көздөөдө. Мында троллейбустарды байланыш түйүнү жана тарткыч көмөк чордондор менен бирге Ош, Токмок жана Кара Балта шаарларына өткөрүп берүү пландалып жаткандыгы белгиленген. Ал эми троллейбустардын ордуна 120 электробус сатып алуу көздөлүүдө. Ага каржылык колдоону Азия өнүктүрүү банкы бере тургандыгы маалым болгон. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.